сабактын темасы Евразия жердеги эң чоң материк деп аталат. Бүгүн биз бул сабакта жер жүзүндөгү материктер менен таанышабыз, Евразия материгин таанып билебиз, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сүйүүгө тарбияланабыз. Жер жүзүндө балдар жалпысынан 6 материк орун алган. Алардын бири Түндүк Америка, Түштүк Америка, Африка, Европа, Австралия жана Евразия. Биздин өлкө Евразия материгинде жайгашкан, деңиздерден ырак, ак карлуу тоо арасында орун алган. Евразия жер жүзүндөгү эң чоң материк. Ал дүйнөнүн Европа, Азия бөлүктөрүнөн турат. Евразияда жалпысынан 55 мамлекет орун алган. Бул материк дайралар менен көлдөргө бай. Бул материкте дүйнөдөгү эң терең Байкал көлү жайгашкан, эң туздуу Каспий көлү. Евразияда Енисей, Амур, Волга, Нарын сыяктуу суусу көп дайралар орун алат. Евразияда эң узун дарыя Кытайда ал Янцзы деп аталат. Евразиянын жаратылышы ар түркүл. Бул чөкөндө дүйнөдөгү эң бийик Гималай тоосу орун алган. Жер жүзүндөгү эң бийик чоку Эверест дагы Евразия материгинен орун алган. Бирок материкте мындан бийик тоолор жок. Кең түздүктө миңдеген километрге созулуп жатат. Булар Чыгыш Европа, Батыш Сибирь, Чүй Фергана түздүктөрү. Дүйнөдөгү терең көлдөрдүн бири Ысык көл да Евразия материгинде орун алган. Евразия көптөгөн маданий өсүмдүктөрдүн мекени. Бардыгынан белгилүүсү албетте күрүч. Азия эли аны суу менен күндүн уулу дешет. Бул өсүмдүктү айдаган аңыз башкалардан айырмаланып турат. Дайыма суу көлгүп жатат. Эң кооз жаныбар деп эсептелген чоң панда Евразияда жашайт. Панданын терисинин жүнү коюу жана кооз. Чоң панданы бамбук аюусу деп аташат. Ал аюуга окшош жандык. Панда бамбуктун ичке келемчеси менен тамактанат. Евразияда жана дүйнөдөгү эң аз кездешкен жаныбарлардын бири Кыргызстан менен Кавказ тоолорунда илбирис жашайт. Мындай жаныбар жер жүзүндө аз гана кездешет. Евразия Пржевальский жылкылары деп аталган жапайы жылкылардын мекени. Бул жылкылардын тукуму белгилүү саякатчы Пржевальский тарабынан ачылган. Азыр бул жылкынын тукуму жаратылышта жок болуп кетип, зоопарктарда гана калган. Азиядан дүйнөнүн зоопарктарына 52 жылкы таратылып берилген. Евразия башка материктерден айырмаланып, техникасы боюнча өнүккөн Япония мамлекети, аскеринин көптүгү боюнча Индия мамлекети, территориясынын чоңдугу боюнча Россия мамлекети, калкынын көптүгү боюнча Кытай мамлекеттери орун алган. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, мен суроолорума жооп бергиле. Жер жүзүндө канча материк бар экен? Евразия материгинде канча мамлекет бар? Евразия материги башка материктердин айырмачылыгы эмнеде экен? Үйгө тапшырма "Мен жашаган материк" деген темада эссе жазуу. Саламатта калгыла балдар.